Ден соолук ар бир адамдын башкы байлыгы. Андыктан эң жакшы инвестиция бул ден соолукту сактоого салынган инвестиция. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов саламаттык сактоого инвестиция боюнча Борбор Азия эл аралык форумунун ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Айтымында Борбор Азия чөлкөмү учурда жалпы өсүү учурун жана өнүгүүнүн жаңы этабын баштан кечирип жатат. Кыргызстан эгемен өлкө катары саламаттыкты сактоо, көптөгөн ооруларды азайтуу же жок кылуу, ымыркайлардын жана энелердин өлүмүн азайтуу, жашоонун узактыгын жогорулатууда улуттуу ийгиликтерге жетишти. Президенттин жетекчилиги менен акыркы 3 жылда Кыргызстанда мамлекеттик киреше 2,5 эсе көбөйүп, ички дүң продукция орточо 8%га өстү. Эдил Байсалов медициналык изилдөө жана окутуу программалары жаатындагы аймактык кызматташтыкты бекемдөө менен бирге жасалма интеллект жана телемедицина сыяктуу заманбап технологияларды биргелешип интеграциялоого чакырды. Иш-чара Кыргызстандын президентинин патронажында жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча аймактык бюросу жана саламаттык сактоо министрлиги тарабынан уюштурулууда. Наши усилия сосредоточены на Дүйнөлүк COVID-19 пандемиясы бизге медициналык кесиптин баалуулугун, алмашкы зарылчылыгын жана кадыр баркын катуу эске салды. Дарыгердин уулу катары мен медициналык адистердин берилгендигин жана жан үрөп иштегенин абдан баалайм. Биз сиздердин адамдарды сактап калууга жана алардын жашоо сапатын жакшыртууга кошкон салымыңыздарды жогору баалайбыз. Бул конференция Борбор Азиядагы элдин жашоо деңгээлин жогорулатууга жана кызматташууга өбөлгө болоруна ишенем.